кабинетка министрлик. Ош облусунда коомчулуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор старталды. Анын максаты айылдарды өнүктүрүү, социалдык тармактарды жакшыртуу жана жергиликтүү элдин айрыкча аялдар менен жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бул боюнча бүгүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө жыйын өтүп, акимдер, айыл өкмөт башчылары жана тиешелүү тармактардын адистери катышып долбоордун талаптары менен таанышты. Сиздердин активдүү катышууңуздар, сунуш пикириңиздер жана демилгелериңер ушул долбоордун жүрөгүндү. Ошондуктан баарыңыздарды өнөктөштүккө, ачык диалогко жана биргелешкен аракетке чакырам. Баарыңыздарга ийгилик, жемиштүү Долбоорго катышууга өлкөдөгү ар бир райондон бирден айыл аймак 4 критерийдин негизинде тандалып алынган. Алардын ар бирине 450 000 АКШ доллары бөлүнөт. Бул акчага айылдарда мектеп, бала бакча, таза суу, жол, социалдык объектилер сыяктуу инфратүзүмдөрдү оңдоо жана куруу иштерин жасоого болот. Долбоорду экономика жана коммерция министрлиги Арис уюму менен биргеликте ишке ашырат. Негизинен бул социалдык долбоорлорго и экономикалык долбоорлорго багытталат. Социалдык долбоорлор булар ар бир айыл өкмөтү ушул долбоордун алкагында 450 000 доллардан социалдык объектилерди курганга же ремонттогонго грант алышат. Ал эми 20 айыл өкмөт бул конкурс негизде болот. Экономикалык долбоорлорго же болсо муниципалдык айыл өкмөттүн алдында экономикалык ишкана ачылат. Ошондо алар 200 000 300 000 долларга чейин грант алат. Ош облусунда 7 райондон 7 айыл аймак бул долбоорго катышууда. Алар Жоош, Достук, Көкжар, Тилектештик, Төрткөл, Алайкуу, Чоң Алай айыл аймактары. Жергиликтүү жетекчилердин айтымында бул программа аларга айылдарды өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк берип жатканын айтышты. Айыл аймакта ушу меморандум түзүү боюнча бүгүн азыр кол коюу боюнча азыр келдик. Бүгүнкү күндө биз айыл аймакта чын көйгөйлөр болуп жаткан социалдык имараттар жана да ирригациялык системаларыбыз бүгүнкү күндө бизде аксап турат. Ошол тармактарга биз бүгүнкү күндө ошол пландап олтурабыз. Азыр ушул жыйын тегерек столдун жыйынтыгы менен ушул бир азыр дагы угуп көрүп өзүбүз чечимдерибизди чыгарабыз. Бул жерде ошол жергиликтүү коомчулуктардын инициативаларын колдоо максатында Арис долбоорунан ошо биздин Жоош айыл өкмөтүнө 450 000 доллар берилет экен. Бул акчаларды ошол жергиликтүү коомчулуктун муктаждыгына жараша ошол айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан долбоорлор бекилип акча сарпталат. Албетте бул долбоорлор ушул социалдык маанидеги объектилерди курууга же ошол жергиликтүү калкка таза суу же жана башка инфраструктуралык объектилерди жакшыртууга жиберилет. Келечекте пайдасы тийсе, кийинкилерге жакшы. Иш-чаранын жүрүшүндө Арис уюму жана жергиликтүү бийлик органдары өз ара кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 27 миллион АКШ долларын түзөт. Белгилей кетсек, бул демилге президент кол койгон мыйзамдын негизинде эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан каржыланып жатат. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ылтыр, Ош шаары.